Шаардын өтө сонун жеринде, чоң жолдун жээгинде жайгашкан ушундай 5 кабаттуу домдун биринчи кабатынан 2 бизнес помещениясы бар, сатылуучу квартира чыкты. Алуучулар барбы? Мына 2 бизнес помещения плюс квартира. Тех паспорты бар. 2 арендатору дагы бар туугандар. Жалпысынан айына 75 000 сом түшүп турат деп маалымат берди. Бул жак болсо Абдыкадыров көчөсү, мен турган жер Төлөйкөн Анар микрорайону. Домдун адреси болсо Төлөйкөн 3. Мынакей. Менимче түшүндүңүздөр, сонун экен. Так, бул биринчи помещениябыз. Бул помещение туугандар. Квартирасы менен экөө биригип айына 50 000 сом берет экен. Түшүндүңүздөр, а? Ушул помещение ар жактагы квартирасын экөөсүнө айына 50 000 сом берет экен. Жакшы да. Ушул эле помещениядан айына 50 000 түшүп турат. И жанындагы соседний комната, ал жак обувной магазин, ал жактан 25 000 түшүп турат. Жалпысынан 2 помещение плюс квартира 75 000 түшүп турат экен. Өтө сонун. Алып өзүңүздөр иштетсеңиздер болот. Кааласаңыздар, даяр арендаторлору бар. Таза 75 000 алып коюп үйдө кенен жатсаңыздар деле болот туугандар. Эми туугандар, жүрүңүздөр. Экинчи помещенияны көргөзүп берейин. Бул жактан отдельно эшиги бар. Панорамный, ичкери тарап деле көрүнүп турат экен. Бул жакты менимче түшүндүрө алдым. Аренда баасы 25 000. 25 000 бул жакта арендатор берип иштетет экен. Эми кааласаңыздар, өзүңүздөр деле иштетсеңиздер болот. Ушундай кенен освещениясы сонун. Бул жакта күзгүсү бар. Нол жагы деле кенен экен. Сонун. Бул жактан сразу квартирага да чыгып кетсеңиздер болот туугандар. Кенен кондер бар. Бардык шарттары каралган. Сонун обувной магазин экен. Туугандар, азыр бул жерде менимче түшүндүрө алдым. Квартира плюс 2 бизнес помещения чогуу сатка чыгып атат. Документтери бүт бардыгы жайында, бардыгы сонун. 2 помещенияны көргөзүп бердим. Эми квартираны көргөзөйүн отдельно. Мына подъездге кирип, кадимкидей эле чыксаңыздар, биринчи этажда, мына оң тарапта ушул квартира сатка чыгып атат. Эшикти ачып киресиздер. Кадимкидей эле 3 бөлмөлүү квартира. Квартира и 2 бизнес помещения кошулуп 90 квадрат метрден ашык чыгат. Мисалы, бул квартиранын биринчи комнатасы. Кенен тех паспорты бар, суу, свет, газ, отопление бардыгы иштейт. Радиаторлар коюлган. Бардыгы сонун экен. Айнек терезелери да пластик, темир тосмолор менен. Батарейкалар мына жакта мощный жайгаштырылып орнотулган. Кыскасы, бул биринчи комната болду. Эми жүрүңүздөр. Чыгайлы. Азыр аягына чейин көрсөңүздөр, уже баарын түшүнүп каласыздар. Так, бул жак кухня. Мына. Жеңелерибиздин офиси деп коем. Мына. Кадимкидей эле кухня бул жагы. Квартирага негизги кирүүчү эшик бул жакта. Сразу эле көргөзүп кете берейинчи, ушул жактан деле. Ажаткана бул жак. Түшүнүп атасыздар, а? Бул жактан отдельно пластик эшикти деле коюп койгон. Нар жактагылар бул жакка кирбейт деген сыяктуучу. Мына жак кладовка. Негизи ушундай кладовкалар болот. Так, бул жак болсо душ. Жүрүңүздөр, душту көргөзүп берейин. Бардыгы сонун. Ушундай туугандар. Бул 3 бөлмөлүү квартиранын спальня комнатасы. Бул жак детский комната болчу. Бул комнатаны түшүндүрүп бердим. Жанагындай детский магазин кылып койгон. Бул взрослый спальня. Кааласаңыздар, мына жактагы помещенияны эми мына жакка чоңойтуп алсаңыздар деле болот. Бирок азыркы учурда мына склад катары деле колдонулуп атат экен. Нар жактагы арендаторчу мында ачып туруп помещенияны чоңойтуп алсаңыздар болот. Эми ал жагы өзүңүздөрдөн чөнтөгүңүздөргө карап ишти кыла бересиздер. Телефондо бүтө турган иш эмес. Өзүңүздөр да бейсира келип көрүп кетсеңиздер жакшы болот. Баасы $130 000 бааланды. Бул айтылыш баасы. Анан түшүрүп берет. Келишсеңиздер болот. Эсин номер экранда чоң болуп жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик. Азыр квартира анан 2 помещение чогуу биригип анан $130 000 бааланды. Түшүндүңүздөр, а? Кеми бар.